находится у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде кыйын ток-шоу, эфирде мен Кайыргүл Урумканова алып барам. Кыйын долбоорунун алкагында биз ушу 7 дубандан айымдарды, мен деген лидер айымдарды ушул Бишкекке чакырып, тренинг өткөрүп, аларга керектүү тажрыйба берип, ошондон соң ушул биздин студияга чакырып, элеттин үнүн жана ушул региондордун үнүн жеткирүүгө максат койгонбуз. Ушу 5 жылдан бери ушул ишибизди биз алып баратабыз. Биздин ушул Говорит ТВ маалымат агенттигинин өлкөбүзгө, региондорду өнүктүрүүгө болгон долбоордун жана ушул салымы деп эсептесек болот. Негизги бизге бүгүн ушул жерге Оштон, Нарындан, Таластан келип отурушат. Биздин айымдар, кыйын айымдар. Биз кайнене келин маселесин, кайнене келин мамилеси тууралуу кеп кылмакпыз. Бул үй бүлөлүк баалуулуктарга карата кандай таасирин этет жана жеке тагдырга, жана ошол эле кезде балдардын тарбиясына, жана ошол эле кезде ар бир адамдын бактылуулугуна кандай таасир этет, ошол тууралуу да кеп кылмакчыбыз. Биз менен Жеңишкан Шарипова, Белекбаев атындагы Алай айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты, Айзада Анарбекова тарбиячы, ушу Таластан бери келип атат, жана Сүйүт Аттокурова Нарын мамлекеттик университетинин окутуучусу. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Тема силерге баарыңарга жакын. Анткени баарыбыз келин болобуз, буюрса жакын арада кайнене да болобуз. Мен өзүм жөнүндө айтып атам. Ошол эле кезде мен да келин болгом. Кайнене келин мамилесине келгенде эле башкача бир мындай сезебиз да, биз өзүбүздү. Биз кайненени башкача сезебиз. Эне эмес, эне катары эмес кабыл алабыз да, өзүбүздүн эне катары кабыл албайбыз. Бул да бир ошо бир катачылык го деп мен ойлойм. Анткени ошо үйгө келин болуп баргандан кийин ошо үйдүн сен мүчөсүсүң. Мүчө болгондон кийин бир туугансың. Бир тууганы болгондон кийин ошо кайнене да келинге ошондой мамиле кылыш керек. Келин да кайненесин ар кандай жагынан түшүнүп, келин да кайненесине сый мамиле жасаса, анан ошо келин менен кайнененин ортосундагы эркекти кыйнабай жана ынтымактуу жашаса, балким ушундай чоң маселе чыкпастыр. Анткени аябай көп биздин ушу зордук зомбулукка байланыштуу биздин маселелерибиз ички үй бүлөнүн маселесинен келип чыгып атат. Анткени кайнене келинди батырбайт, келин кайненесин сыйлабайт. Ошондон улам анан тиги келиндин күйөөсү да зөөкүр болуп чыкса, ошо энесинин сөзүнөн чыкпай же энесинин туугандардын сөзүнөн чыкпай, анан ошондон улам көп чоң көйгөйлүү маселелерге алып келип, тагдыр талкаланганга чейин алып келип атат да. Анан Жеңишгүл эже сизден баштасак, негизи бул ушу силер жакта маселеби же биз муну мындай көбүртүп жабыртып атабызбы? Бул негизи эле Кыргызстандагы эң чоң көйгөй болуп келатат акыркы күндөрү. Мен мисалы өзүм келинмен, анан бирок кайненемин дагы үй бүлөмдөчү. Анан баягы илгери айтчу эле го элибизде. Кызга 40 үйдөн тыюу депчи. Бул тыюу дегенде бул кызга тарбия дегенди түшүндүргөндө. Мурдакы замандарда бизден чоңдор бизде, мен эсимде 10 класста окуп калганыбызда, ай кыз андай баспайт, андай күлбөйт дегенде биз туура кабыл алчубуз да. Азыр көчөдө бирөөнүн кызын айтып көрсөң, эй сен андай баспа, мындай бас деп, кайра энеси келип бетиңди тытып эле кетет да. Ошол биздин илгерки салт санаабызды, илгерки мурдатан келе жаткан ушундай нерселерибизди колдонбогондон, эми мисалы мен өзүм келинмин деп атам,
Мен да кайнем бар. Мына кайнем менен мен келин болгонума 35 жыл болду. Аябай ынтымакта жашап келатабыз, Кудайга шүгүр. Мен жаш мезгилимде келип саат 10-га чейин уктасам дагы, 12-ге чейин уктасам дагы, ай келин турбайсыңбы деген сөзүн уккан жокмун, Кудайга шүгүр. Анан азыркы учурда мен кайра кайнемин. Менин колумда да келин бар. Мен дагы ошондой мамиле кылам да. Келиним кайсы убакка чейин уктаса деле туруп ишин кылып атат. Иштерин бүтүрөт, жумуш бүтөт да деген ушундай мамилемде. Анан эми азыркы мынау инстаграмдардан окусак, фейсбуктардан окусак, ушу кайнене келиндин маселеси өтө чоң чуу болуп атат. Эмнеге ошондой болот? Бири-бирин түшүнбөгөндүктөн. Келин кайнем мени мынтип атат деп туура кабыл албагандыктан, анан кайнене келиним мени укпайт деген ушундай бир туура эмес түшүнүктөрдөн болуп келатат деп ойлоймун. Сүйт айым, сиз айтып кетсеңиз, нарын жергесинде ушундай маселе барбы, мындай көйгөй деп айтсак болобу, же биз азыркы заман менен жашап келе жатабыз, анан өзүбүздү өзүбүз билип эле, балким биз түшүнбөй атабыз бири-бирибизди, же эмнеден улам ушундай маселе чыгып атат? Бул маселе, кайнене келин маселеси, бул болуп келген, жана бул боло берет. Кайнене менен келин ортосундагы чыр-чатак болобу, конфликт болобу дейбизби? Боло берет. Бул качан токтойт? Бул качан кайнене менен келиндин экөөнүн ортосунда диалог болгондо токтойт да. Диалог дегенде ачык сүйлөшүү болуш керек. Экөөнүн ортосунда тардын алып сүйлөбөй койгон деген болбош керек. Экөө тең ачык отуруп сүйлөшүш керек. Анан эженин оюна кызга 40 үйдөн тийди деп атпайбы? Мен ошол оюңузга кошулбайт элем да. Мен наоборот мындай деп айтат элем. Тескерисинче, кызга 40 үйдөн колдоо керек. Ал колдоо деген кандай? Кызга 40 үйдөн тыюу дегенде эле ошону эле биз колдоо деп койсок, бирок колдоонун ичинде көп нерсе жатат. Ал колдоо деген анын ичинде тарбия жатат кызга. Сөзсүз түрдө колдоо жатат. Кандай колдоо? Колдоо дегендин эле өзү бул ошо туура тарбия берсек, биз колдоо деп эсептейм да ошону. Тыюу деген вот ошо тыюу деген сөздөн келип чыгып атат да. Сен сүйлөгөнгө болбойт, сен басканга болбойт, сен иштегенге болбойт. Ошонун баарынан келип чыгып атпайбы маселенин баарычы? Анан ошону эле колдоо деген сөзгө өтсөк жакшы болмок да. Бирок ошо риториканы чын эле деген аябай көп мен угуп калдым да акыркы күндөрү. Эмне үчүн айымдарга болгон, негизи карап турсаң, айымдарга болгон мамиле коомдуку. Айымдар тигиндей болуш керек, мындай болуш керек, бирок талаптар аябай көп болуш керек. Айымдар момундай болуш керек, эркектер болбош керек экен. Эркектерге болгон талаптар мындай карап туруп жок эселе. Эч ким деле деген аларга талап койбойт. Эркектер өзүнүн өзү менен эле жашап келе берет, бирок көп түп тамыры менен келгенде бул баардыгы ошо үй бүлөнүн деген курулушуна деген такалат да. Кандай ким курат? Бир эле деген айым өзү менен өзү мамиле курбайт да. Ал мамиле ошо кайненеси менен курулат, күйөөсү менен курулат. Анан күйөөсү мен биякта ишим жок, өзүңөр чечип алгыла деген позицияда деген бул мындай болбойт деп ойлойм да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Туура. Жалгыз эле аялга жүктөп койгон негизи туура эмес. Анан мисалы мен кайнене, анан уул менен келинди баш эки кол деп элестетем да, мисалычы. Эмнеге дегенде сен бир эле кол менен бир нерсе жумуш кыла албайсың да. Анан ошол эле сол кол менен жумуш кыла албайсың. Анан эне, кайнене бул бир чоң бир мамиле, кичинекей бир үй бүлөдөгү мамлекеттин президенти, башында туруп, базир жакшы, хан жакшы дейт. Ошол кайнатаны дагы ой мындай кылалы деп багытка алып бара турган ошо кайнене да. Анан мындай деп келини бир аз кемчилик кылып койду. Ошону айтыге кошунусун айтып, ай койкуй кыздарын айтып, койкуй теги уулдарын айтып, анткенде келин ошентип айтты. Анан келин мен ал кемчиликти кылдым, кылбадым, акыры билет бардыгы. Кайра деле кыла берем деген ой кетет. Ошол эле келин тараптан келин башка үй бүлөгө бүлөө болуп баратканда
бул өзүнүн мурунку жашоо шарттын, мурунку башында болгон таалим тарбияны, чөйрөнүн баардыгын артка таштап коюп туруп анан келин болуп барат да, жаңы нерсеге баратат. Анан ошол жаңы нерсеге баратканда мен жаман болоюн деп барбайт ал жаккачы. Жакшы болоюн, ийгиликке жетейин, ошол үй бүлөнүн Кудайым буйруса татыктуу келини болоюн, мен келин эмес кыз болоюн деп барышат да. Анан ошол баардык тобокелдикке салып туруп, бул тобокелдик. Уверенно мен сөзсүз мындай болом деп бара албайбыз. Биз тобокелдикке салабыз. Жакшы болсо экенин ишенич менен барабыз келиндер. Анан ошол кезде бир мындай басымдап кетчү нерсе да биздин элет жерибизде айрыкча элет бир эле Талас областында эмес, баардык эле Кыргызстандын элет жеринде бир айырмачылыкты байкадым да мен. Энелердин билим сапаты бар кайненелер, анан билим сапаты жок кайненелер да бар да. Окубагандары бар, жанагы мал чарба менен алек болуп жүрүп эме алгандар бар. Анан мамилеси ар кандай болот экен. Ар кайсы түшүнүгү да ар кандай болот экен да. Мисалы мен билимдүүмүн да. Мен билимдүүмүн. Мен келин болуп бардым. Эгерде кайненем да ошондой билимдүү адам болсо, мисалга да. Мисалы. Ооба, билимдүү кайнене болсо, мен келин болуп бардым. Ай, бул келин билимдүү, бунун диплому бар. Бул иштейт. Иштесин, чыксын элге, дагы да өссүн. Неге дегенде менин неберелеримдин энеси бул. Өзү билимдүү болсо, эртеңки күнү менин балдарым да, неберелерим да билимдүү болот. Анан чыкканда кимдин аты чыгып атат? Ошол үй бүлөнүн, ошол үй бүлөнүн фамилиясы чыгып атат деген да. Ошол эле жерде баягы караңгы болуп калган, өзүн ишеними жок кайненелер бар. Эми аларды күнөөлөгөнгө болбойт, жашоо шарты ошого алып келди. Но ошол жерде билимдүү келин дагы өзүнүн бир позициясын түшүндүрүп, апа, келиңиз, компромисске келели. Макул, мен сизге жакпай жатам, мен сизге жаккандай кылып көрөйүн деген бул жерде өтө бир чоң роль компромисс дагы ойнойт да, келин кайнененин ролундачы. Анан болочокто биз дагы кайнене болобуз, анан ошондой эле биз мисалы бир спецти окутуп атпайбызбы? Мисалы мындай Мадаминов энелер мектебин алып чыкты. Жакшы, азыр кандай деген ийгиликтер болуп атат ошол тармакта. Ошондой эле бизди кайненелер дагы өзү татыктуу бир кайнене болсун деп тарбияласа, деги сонун болот эле да. Жакшы кайнене болсок деген оюбуз бар, бардыгыбызда эле. Анан Жеңиш Бележе, сиз кандай деп ойлойсуз? Мен жана Сүйүт айымдын айткан сөзүнө кошулбаймын. Бирок Сүйүт айымдын кабыл алуусу такыр башка да, менин кабыл алуум такыр башка да. Меники чыныгы турмуш. Мен чыныгы турмушта көрүп, жашоо кандай экенин билип калган жашка келип калдым. Ошондо Сүйүт айым айтып атат, жок, кызга тыюунун кереги жок, кызды колдоо дейт. Бул тыюу, эмне тыюу? Бул тыюу, мисалы, кызыңа тарбия берип атасың үйдө. Сен бир жерге барып, бир үй бүлөнү башкара турган аял заты болосуң. Сен да эне болосуң. Сен ошол бирөөнүн үйүнө барганда, ошол турмушту, ошонун ооруна, жеңилине чыдаган, чыдамкай эне бол деген тарбияда болчу. Илгеркилер айткан, бирок эч бир мындай адашуусуз айтылган илгерки сөздөрчү. Турмушта алып көрсөң эле, үйдө тарбия, жакшы тарбия алган кыз бирөөнүн үйүнө барып эле кыйкырып, өкүрүп, мындай кандай десем, талап коюп неме кылбайт да. Тарбия көргөн кыз, энесинин тарбиясын алган кыз. Демек сизди турмушун алып кетет. Тарбия бериш керек. Тыйбай эле тарбия берсең, туура тарбия. Сүйүт да ошондой айтып атат да. Мындай тыюу деп айтпай эле, сөздү деген тый деген жанакы чектөө болот атпайбы? Тыйып тур деген бул чектөө. Тияка барба, буяка барба, муну жасаба дейчи. Ошол эле кезде сиз тарбия жөнүндө айтып атасыз. Сиздики да, Сүйүтаныкы да бир болуп атат да. Туура эле. Силер кичине башкачараак түшүнүп атасыңар бир сөздү. Бирок айткан сөзүңөр эле баягы эле ушу колдоо жана тарбия. Кызга туура жол көргөзүү да. Тарбия. Менин оюм кызга туура жол көргөзүү.
эгерде биз кыздарыбызды тарбияга үйрөтүп, ошол бирөөнүн үйүнө барганда жакшы ошол турмушуңду алып кет. Эне болгондон кийин энелик милдет өтө оор нерсе. Бир эле балдарыңы багуу эмес, ошол үйдүн шартына көнүп, ысыгына чыдап, суукуна көнүп, ошол турмушту алып кетүүнүн өзү бир чеберчилик да. Анан сабыр керек, сабыр өтө чоң ролду ойнойт. Анан эненин айтканы сөзсүз баланын мээсине коюлат. Энем айткан турмушта мындай болот деп, ону кадимки жашоо катары кабыл алат да. Ошон үчүн кыздарыбызды жашынан тарбиялап, сен турмуш жолуна барасың, сен эне болосуң, сен келечекте ысык суукту көрөсүң, сен тамак жасаганды үйрөн, сен үйдү шыпырганды үйрөн, сен турмушта мынаны билишиң керек деген жакшы тарбияларыбыз болсо, жакшы энелер чыгат деп ойлойм. Анан, конечно, жакшы тарбия алган кыз барып эле бирөөнүн үйүнө барып кайнесине каяша айтпайт деп түшүнөм да. Сиз толуктап кетсеңиз болот. Мен сиздин оюңузду дагы толуктап кетейинби? Мындай болуп атат да. Азыр бизде деген тарбия деселечи, келинге тарбиялаш керек деселе, баягы мурунку кайненелер, баягы мурунку илгери кайненелер келиндерин чындыгында эле баягы диктатура мындай жолу менен тарбиялап келишкен да. Анан биздин ошо кайненелер да ошол тарбияны көрүшүп, анан келиндерине дагы тарбия деген ушул экен катуу айтып келинге ушундай диктатура жолу менен тарбияласак тарбияланат дейчи. Бул иштебейт эже. Конфликттин баары, чыр-чатактын баары неден келип чыгып атат? Ушундан келип чыгып атат да. Тарбия деселе жанагындай катуу жолго салып, давай сен келинсиң, туура эмес жазып атасың, тигин туура эмес жазып атасың, бияны мынтип салың, тинтип салың депчи. Ошону эле бир кандай өзүмдүн кызымдай эле, кел балам деп элечи, кел балам, мондай кылалы. Моягын мондай туура эмес жасап салдың. Айтып атпаймынбы ошо жанагы коммуникация, диалог болсо депчи, диалог. Кандай десем, ошо диалог түрүндө болсо дейм да. Ошол жердечи айтып кетүүчү дагы бир жагдай бар. Сиз туура айтып атасыз да, биздин көп улуу муундагы биздин апаларыбыз башка доордо тарбияланган. Андан бери бир кылым өттү. Анан ошо тарбияны азыркы болуп аткан жашоого киргизүү бул оңой эмес. Азыр кабыл албайт. Ошондуктан мындай эки доордун кагылышы да болуп кетип атат да. Анан сиз аябай жакшы тарбия алган, үлгүлүү үй бүлөдөн экенсиз. Ошондой да тарбия сиз келген келинге да берип атасыз да. Бирок силерге окшогон билимдүү айымдар азыраак болуп атпайбы элет жагында? Анткени алар мен кордук көргөм, эмнеге сен башкача болушуң керек дегендей мамиле жасап атканына да биз күбө болуп атпайбызбы? Ошондуктан жана зордук, зомбулук көбөйүп атканы ошондон да. Сен келинди тыям деп өзүнүн баласын тыйбаган ата эне да бар эмеспи? Ошондон улам мына аябай көп суицид болуп атканы да, электе канча 10 айым суицид болду. Бир-эки окуя ушу кайнененин айынан болгон учурлар болуп кетип атпайбы? Ушул жыл эле болбоду. 10 Баткендин Андарактын айылында бир жылда эле 10 келин суицид менен өзүнө кол салып өтүп кетти да. Анан мунун кесепети эмне дегенде, мунун негизги кесепети болуп, бул жана жер маселеси деп атат да, ал түпкү маселеси. Андан берки себептери болуп, бул ошол бир үйдө Андаракта 3-4 келин жашайт экен. Кайнене менен, кайненеси жана кайындары менен жогу турушат экен да. Анан ошол журналисттик эмесинен көрдүм да, передачалардан. Карап отурсаң, ошол анализ десек, көбүнчөсүндө ошол суицидке алып барган себеп болуп, кайнене келиндин ортосундагы жана кайын журттун ортосундагы чыр-чатактан келип чыгыптыр да. Анан муну менен эмнени айткыбыз келет? Бул ошо айтып атпайбызбы? Аягы барып, бул бизде үй бүлөлүк зордук, зомбулук десе эле, бизде ойлошот да, эркектер деле көрсөтсө эле бул үй бүлөлүк зордук, зомбулукка киришет экен.
Анткени деген милицияга да барганда дагы кайненем мени уруп салды, кайненем мени катып айтып салды. Сабады десе, ну и что, сен кайненең да күйөөң эмес да депчи. Үй бүлөлүк зордук зомбулук болуп атпайбызбы? Ал күйөөң сабаган жок да деп. Ушундай эмелер бар экен да, случайлар. Милицияга кайрылган аялдар айтып атпайбы, биз кайненебизден ушун зордук зомбулук көрсөк, бизди кабыл албай атышат депчи. Анан эмнени айткым келет деле. Негизи ошол да чоң бир көйгөй болуп атат да, анткени кайнене ошо келинге болгон мамилесин эң башында эле момундай бир терс жагына буруп алат да. Келин келсе болду, колум бошоду, эми оокаттын баарын келин жасасын деп туруп, анан үйрөтпөй эле, ошо эң башынан эле келин менен кеңешпей эле көп нерсени деген башына үйүп коет, анан чектөөлөр деген аябай көбөйөт да. Бирок ошол эле кезде мен айтып кетүүчү дагы бир жагдай бар. Келиндер да мындай даяр эмес. Жашоого даяр эмес, өзүлөр келиш, турмушка даяр эмес, өзүлөр ошо күйөөгө тийишет, анан тийгенде кабыл албайт. Улуулардын айткан сөзүн да кабыл албайт эмеспи? Биз деле көрүп жүрөбүз кандай келиндер бар. Алар деле өзү менен өзү эле жашап эле кимдин күйөөсүнүн деген туугандары алар үчүн мындай душман да болуп кетишүү, мындай кеткен замандар да бар да. Алар ошо күйөөсүнүн туугандарын душман катары көрөт. Өзүлөр мага деле тийишпесин, мен күйөөм менен жашайм. Күйөө жалгыз эле болуш керек да, ата энеси жок болуш керек, эчтеке жок болуш керек. Ошондой келиндер да бар эмеспи? Мен күйөөм бар, болду, башка эч ким менен мен башым оорубайт, ата энесин менен да башым оорубайт, тууган тушкан да кереги жок, мага бир эле күйөө керек деп. Андай болбойт да. Эгерде ошол үй бүлөгө келип аткандан кийин айым баарын кабыл алыш керек. Туурабы? Жана мен башында айтып кеттим го, кызга үйдөн тарбия депчи, ошол эле нерсе болуп атат да азырчы. Сиз айткандай ошол күйөөнү, ошол баланы ким төрөдү, эне төрөдү да. Качан гана өзүнүн жашы ошол кайненеликке барганда түшүнүүнүн өзү эле бул кечигүү да. Сиз айткандай энесинен бөлүп чыгып кетип, өзүнчө жашаган келиндерибиз деле толтура. Кудайым сактасын, ошол биздин ошол балдарыбызга туура эмес мамиле кылганыбыз дагы ол эсептелет. Бир эле эненин күнөөсү эмес, бул жерде атанын да күнөөсү бар дейм да. Ата кошо тарбиялаш керек. Ар бир үй бүлөдө энең айтканды кыл, энең туура айтат. Эне болсо атаң туура айтат. Ошол нерседен анан туптура ооба. Ошол эле кезде мындай айтылып келет эмеспи? Келин алганда кут келди, ак жолтой болсун, эмне үчүн антип айтылат? Ошол келинибиз жакшы чыксын деген, үй бүлөбүздө жакшылык болсун деген, бул жакшы тилек да. Анан эле ошондой эне тилеп, ошондой жакшы нерсени ойлоп атса, анан келин эле чыгып албай, сен кимсиң? Мен бирөөнүн баласымын деп турса дагы туура эмес болуп калып атпайбы? Бул өтө чоң көйгөй. Эне болуш оңой, бирок кайне болуш бул өзүнчө бир искусство демекмин да. Бул өзүнчө бир искусство. Себеби балаңа бирди сүйлөйсүң, келиниңе бирди сүйлөйсүң. Келиниң жеңил ойлуп калгандай, турмуш ушундай болот балам. Сен үйдөгү нерсени апаңа жеткирбей, ушул жерден мен менен чечишип, күйөөң менен чечишип, анан жеткирип жүр деген да учурлар жок эмес да. Башынан эле айтат го, жеткирбей мындай ошо үй бүлөдө калсын депчи, сөз ташыба деген, Сөз ташыба, төш ташы дейт да. Кайнене болуш искусство депчи бул. Келин болуш өзүнчө бир искусство да. Келин болуш. Анткени келин болуп келип атканда жаңы жашоого келип атпайсызбы? Туурабы? Жаңы жашоого келебиз. Башка бөтөн үй бүлөгө келип атасың, ошо мындай өмүр бою бир жерде жакшы тарбияланып, жакшы жерде өсүп, аябай жакшы сүйүүнү көрүп, атанын да энесинин да сүйүүн көрүп, анан деген күйөөгө чыкканда кыз башка үй бүлөгө жашаган, өмүр бою жашаганы баратат. Албетте ал үчүн бул стресс, Сиз ошону айткыңыз келип атасызбы? Ооба, ошону айтып атам. Ошону айтып атам да, бул жаңы жашоо депчи, жаңы семья
баардыгын мындай кайра башынан баштагандай болсуң да. Анткени башка адамдар менен жашап атасың. Чоңойгондо башка адамдар менен жашаган бул баштаган башка адамдар менен баштап жашаган бул жашоонун бир өзүнчө бир жаңы этабы болуп эсептелинет экен да. Анан негизи жана тыюу деген ошол баардык зордук зомбулуктун баары ошол тыюудан келип чыгып атат да. Анткени келиндер ошол үйгө барганда канчалык зордук зомбулук көрбөсүн, алар баягы тыюу бар да эмесиндечи, аң сезиминде. Ал бул мага тыюу салган, айтпашым керек ата-энеме. Мен канчалык зордук зомбулук көрсөм дагы айтпашым керек милицияга, коңшу бир туугандарыма айтпашым керек. Анткени муну тыйган, айтып атпайбызбы? Кандай үйүңдө зордук зомбулук көрсөң дагы, сен ошол үйдө бизде мындай деп айтып коет го, барган жериңе таштай катып, суудай сиң дегенде эле биздикилер ушундай бир башка бир түшүнүк менен түшүнүп алган да. Сен ал жерде пока сен өлгүчө ошол жерде таштай катып, суудай сиңип жүрө бер деген. Ошондой түшүнүктү киргизип алышкан да. Муну бир башкача жол менен түшүнсөк жакшы болмок дейт да. Таштай сиңип, таштай сиңип, ал үйгө сен ал үйдү кабыл алгын. Бирок ага чейин кайнене биринчиден кандай кабыл алса келинди, ошол кайнене эми баягы опыт бар да, тажрыйбасы бар. Кайнене баш көз болуп башында жол көрсөтүп берсе, жанагындай жол менен, диктатура жол менен эмес, коммуникация жол менен десе, же диалог жолу менен. Ошону менен жол көрсөтүп кетсе, суудай сиңип таштай катат беле дейм. Бирок аябай туура маселе бул жердечи. Бул жерде билиш керек да, мындай ошол үйгө барып, тарбия көрүп, жана ошол эле үйдө жакшы мамиле жасап, энең менен, кайненең менен тил табышып жаша, бул бир маселе. Зордук зомбулук бул кылмыш. Биз ошондой түшүнүшүбүз керек да. Эгерде ошол үйдө зордук зомбулук көрсөтүп атса, бул кылмыш. Анан жанакы сөз ташыба деген бул жанакы ички маселелерге тиешелүү да. Бул мындай сөз ташыба деген кайненем тигинтип койду, күйөөм минтип койду, минтип айтып койду. Бирок эгерде кайненең сабап атса, эгерде күйөөң сабап атса, эгерде сен боюңда болуп жүрсөң, анан күйөөң сабап атса, жанакы боюңда болуп аткан деген балаңа таасир этет, ал кандай төрөлөт? Ошонун баарын эске алып туруп, жоопкерчиликтүү болуп туруп, түшүнүш керек ар бир айым бул кылмыш. Эч ким кол көтөргөнгө акысы жок бул жашоодо. Тем более ал келинди өзү төрөбөсө кайненеси, же тиги ким күйөөсү ошо өстүргөнгө өзү деген салым кошпосо, өзүнүн кызын карасын да, кызына кандай мамиле жасайт, ошондой эле аялына да мамиле жасаш керек да, ойлонуш керек да. Чын эле мага үй бүлө керекпи, же мага мындай жабыркаган бир башка бир мындай айым эмес, башка бир жабыркаган бир адам жанымда эле жүрө берсин дегендей түшүнүк болбош керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, зордук зомбулук бул кылмыш. Мен ушул жерде айтып кетмекчимин да. Жаштар кайненин айтканын как диктатор катары айтып аткандай кабыл албай, өзүнүн энеси катары талим тарбия берип аткандай кабыл алганы да жакшы болмок да. Бул жердечи ошондо гана бири-бирине келишкенде гана ынтымак жашоо, бири-бирин түшүнүшкөндө гана жакшы жашоо болот деп ойлойм. Анан ошол эне төрөгөн бала жакшы дагы, анан эмне үчүн эне жаман болуп калмак? Сиз да кошумчалап кетсеңиз болот. Мен да кошумчалоочу нерсе бул бардыгы эле ошо кичинекей кызды биз тарбиялап өстүрүп атабыз да, мисалы да. Ал келин чоңойот, эрезеге жетет, келин болот, анан келин барып анан кайнене болот. Ошол эле ошол кыз өсүп аткан үй бүлөдө мисалы ата-энеси, апасы өзүнүн кайненесине кандай мамилени жасап атат, бул пирамида болуп атат да. Анан бардыгыбызга тиешелүү эле нерсе өзүбүздөн баштасак да. Өзүбүздөн баштасак, анан эки жак тең бирдей жанагы кайнене эмес, эне болсо, анан келин барып келин эмес кыз болсо,
ошондой нерсеге биз кыздарыбызды дайындап барсак, анан кайненелер өздөрүн ошого дайындаса, анан жыйынтыгында келип тийген күйөөсү, алган күйөөсү, анан тийген жолдошу дагы ортодо бир жакшы, бир татыктуу, бир үй бүлө, үлгүлүү үй бүлөлөрдүн атына бир тизмесине кирет деген жакшы ой да, менин оюм ошо. Силер деле азаздан кошумчалап кетсеңиздер болот, жыйынтыктап өзүңөрдүн оюңарды. Сиз айтып кетиңиз. Оюмдагы нерсени айткым келип атат. Менин энем өлгөндөн кийин, өтүп кеткенден кийин, кайнем куду ошо апамдын ордун иледи да. Эми, конечно, өзүңүн апаңдын ордун илей албаса дагы, бирок жакшы адам, жакшы сырдаш катары кайнем илей алды. Ошону айтмак. Аябай мындай жакшы аял экен, жакшы айым экен, ошон үчүн сизге да тарбия жакшы көрсөтүптүр. Сиз да ошо үлгү болуп өзүңүздүн келиниңизге көрсөтүп атыптыр. Ошондой үй бүлөлөр көп болсун. Бири-бириңерди чын эле барктап, сыйлап турсаңар, чын эле андан эчтеке деле кереги жок. Жашоого, бактыга. Бактылуу болуш үчүн бул бир эле нерсе бар, бири-бириңерди түшүнүү, Силер да кошумчалап кетсеңиз болот? Качан кайнене эне болот, анан качан келин кыз болот деген маселени көтөрсөк, айтып атпайсыздарбы азыр? Биз ушул нарында ушул кайнене келин маселеси эмес болчу, ал баягы гендердик, үй бүлөдөгү гендердик маселелерди алып чыккан болчубуз да, анан ошондо дагы бир компоненти болуп, ошол кайнене менен келиндин ортосундагы галс боюнча. Кайнене менен келиндин ортосундагы взаимоотношения, тиги мамилесин анализдеп чыкканбыз да. Анан ошондо айыл жеринде өткөздүк, ушундай тренинг өткөрүп, анан ал жерден айтышты да, бул галс методикасы деген менен. Галс методикасы аркылуу ошол эки кайнене менен келиндин мамилесин анализдеп чыктык. Анан айтып атышпайбы, ал жерде бул методикада мындай да, ал жерде кайнене менен келинди мындай бир диалог алып келебиз. Диалог дегенде экөөнү отуруп алып уруштурбайбыз. Экөөнү отуруп алып туруп, биринчиден экөө бири-бирине жакшы жактарын айтышат да, жазышат. Экөөнүчү. Кайненем, менин апамдын жакшы мондай жактары бар. Кайнене айтат, менин келинимдин мондай жакшы жактары бар. А бирок деп апамдын мондай жактары жакпайт мага. Анан келинимдин мондай жактары жакпайт. Анан бул деген эмнеге алып келип атат дегенде ошондо чыкканда, чыгат да, бул деген чыр-чатак алып келип атат, ажырашууга алып келип атат. Акыр аягы жанагындай суицидке алып келип атат дегенчи. Анан анын чечүүнүн жолдору кандай деп өздөрүнөн сурадык да. Анан сурасак, отуруп сүйлөшүш керек экен деп. Анан ошону менен эле биз баягы ошондой айтышты да, отуруп сүйлөшүш керек экен. Анан биз да өзүбүздүн кеңешибизди да бердик. Отуруп ачык сүйлөшүшкө өтүш керек депчи. Мындай учурда чыр-чатак учур болобу? Кандай бир пикир келишпестик болбосун, ачык диалог керек, ачык сүйлөшүү керек да. Сүйлөшүү менен гана чыр-чатакты чече алабыз. Конфликттерди, зордук зомбулукту дагы ошол жол менен да чече алабыз да. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Тарынса да, тарын үчүн деген койнуна батырбай эле, ошол эле заматта барып туруп айтыш керек да. Момундай болуп кетти, кандай дейсиңер деп. Бул да коммуникация жолу менен чечилүүчү маселе. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биз менен Жеңишхан Шарипова, Бөлөкбаев атындагы Алай айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты болду. Айзада Анарбекова, тарбиячы, Таластан бери келди бизге. Жана ошондой эле Сүйүт Аттокурова, Нарын мамлекеттик университетинин окутуучу. Силерге чоң ыраазычылык, келип бериңиздер үчүн рахмат. Келип тургула, биздин эшик дайыма силер үчүн ачык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушу менен Кыйын ток-шоу программасын жыйынтыктайбыз. Биз менен болгоңуздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что мы работаем в прямом эфире?